Вице-премьер-министр Мақсат Мамытқанов қорқытулар болып жатқанын айтқан. Президентке талапкер Адахан Мадумаровты Ыссы-көлгө коштоп барууга даяр экенин билдирди. Бүгүн 18 декабрда вице-премьер-министр шайлоо боюнча республикалык штабтын башчысы Мақсат Мамытқанов президентке талапкер Адахан Мадумаров менен байланышкан кырдаалга комментарий берди. Вице-премьер-министрдин айтымында кырдаал боюнча облустук бийликке кайрылган. Алар эч кандай тоскоолдуктар болгон жок. Ал өзү бул жакка келген жок деп жатышат. Эгер ал Ыссы-көл облусуна келем десе келсин, алдын ала билдирип койсун. Аны тосуп алышып, үгүт жүргүзүүгө шарт түзүп беришет, деди Мамытканов. БШК буга чейин териштирүү үчүн комиссия жиберген. Тоскоолдуктар болбош керек. Бардык талапкерлерге бирдей шарт түзүлүшү керек. Эгер коркунуч болсо, анда биз коопсуздукту камсыздайбыз. Мага айтсын, мен аны менен кошо барам, ошол жерде болом, деди вице-премьер-министр. Белгилей кетсек, 17 декабрда коомдук телерадио компаниясындагы түз эфиринде президентке талапкердин бири Адахан Мадумаров үгүт иштерин Ыссы-көл облусунан баштаарын ойлогонун, бирок анын талапкерлигине коркутуу болуп жатканын айтып чыккан. Өмүрбек Суаналиев генерал Садыр Жапаровдун криминал менен да, Бакиевтер менен да, Матраимов менен да байланышы жок. 5 октябрда криминалдар Ала Тоо аянтына келген үчүн алар Сооронбай Жээнбековду бийликте калтырууну көздөшкөн. Андан кийин Садырдын жерлердеги балдары масса менен келип калды. Андан кийин криминалды четинен сүрүп чыгарышты. Алар роль ойнобой калышты, деп билдирди Нарын облусунун экс-губернатору, Жогорку кеңештин депутаты, ИИМдин мурдагы жетекчиси генерал Өмүрбек Суаналиев аналитик Нарын айыпка берген маегинде. Садыр Жапаровдун криминал менен байланышы жок. Анын колдоочулары Мекенчил партиясына кирген карапайым эл. Өзгөчө өлкөнүн түндүк жагындагы жарандар Садыр Жапаровду аябай катуу колдоду. Бул анын электораты. 5 октябрь түндө Ак үйдү басып алгандан кийин ал жерге бир гана Садыр президент деген Садырдын электораты партиялаштар калган. Алар Садыр түрмөдөн чыгат, Садыр президент болот деп күтүп турушту. Андан кийин Садыр чын эле түрмөдөн чыкты. Анан бийликти колго алды, деди генерал Суаналиев. Өмүрбек Суаналиев айрымдар Садыр Жапаровду кылмыскерлер менен байланышы бар жана аны Бакиевтер каржылайт деп, аны элге жаманатты кылгысы келгенин айтты. Ошондой эле Садырды Райым Матраимов колдойт деген негизсиз ушактарды таркатышкан. Буга чейин бир дагы бийлик камчы Гүлбаевке тийишпегендей эле Матраимовго да тийишкен эмес деген. Бирок Садыр Жапаровдун тушунда Гүлбаев камалып, Матраимов мамлекетке келтирген зыяндын ордуна толтурууга аргасыз болгонун кошумчалады. Матраимов менен анын жубайы Магнитский тизмесине киргени өтө олуттуу, жанагы козголгон иш аягына чейин чыга тургандыгын көрсөтүп турат. Бул чоң сокку болду. Анткени Американы Европадагы колдойт. Эң башкысы бул саясий эмес, криминалдык маселе. Биздин Магнитскийдин тизмесине бир гана криминал боюнча киргизилет, деди Өмүрбек Суаналиев. Садыр Жапаров аймактарда талапкерлерге бирдей мамиле кылгыла. Өзгөн районунда үгүт өнөктөгүндө жүргөн 10 январдагы президенттик шайлоонун талапкери Садыр Жапаров Адахан Мадумаровдун КТРКнын түз эфирден айткандарына жооп кайтарды. Адахан Кимсанбаевич, көлгө барсам мени киргизбей, административдик ресурс колдонулду деп айткан экен. Жок, андай эмес. Мен бардык аймактарга айтып жатам. Кайсы талапкер болбосун кучак жайып тосуп алгыла деп жатам. Программасын укула, жакшынакай узатып койгула. Анан программасына карап көкүрөгүңөр менен өз калооңорго жараша добуш бергиле, деди Садыр Жапаров чогулгандарга. Ал ошондой эле мугалимдерди, мамлекеттик кызматкерлерди шайлоо өнөктөгүнө тартууга каршы экенин да кошумчалады. Президентке талапкер Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров коомдук телерадио компаниядагы түз эфирде өзүнүн талапкерлери опузага кабылып жатканын айткан. Мен эл менен биринчи жолугушумду касиеттүү Ыссы-көлүбүздөн баштайбыз деген жакшы оюм бар эле. Тилекке каршы мына ушунчалык жапайчылыктын чегине келдик. Мадумаровдун штабын түзүп жаткандар жалынып жалбарып бизден суранышты. Алар мага бизге жакшы азаматтар пайда болду. Эгерде кимде ким бир жигиттен башка талапкерге чуркаганын көрсөк, барып үйүңөрдү өрттөйбүз деп айтышты, дешти мага, деди КТРКнын түз эфиринде. Борбордук шайлоо комиссиясынын ыкчам аракеттенүү тобу Мадумаровдун бул айткан сөзү боюнча териштирүү жүргүзүп жатат. 17 декабрда бул тууралуу маалымат башкы прокуратурага жана ИИМге жиберилгенин БШКнын басма сөз кызматы кабарлады. Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо 10 январда өтөт. Үгүт иштери 15 декабрда башталган. Ал добуш берүүгө 24 саат калганда 9 январда токтойт. Бул аралыкта президентке талапкерлер аймактарды кыдырып, шайлоочулар менен жолугушууга жана негизсиз мамлекеттик телеканалдардын эфири аркылуу акысыз түз эфирге акылуу. 16 декабрда президенттикке дагы бир талапкер Кой Таш иши боюнча үй камагында отурган Равшан Жээнбековдун аймактарды кыдырышына сот уруксаат берген эмес. Президенттик кызмат үчүн 18 талапкер ат салышууда.
Креслоға жармашпай, Аида Қасмалиева аны қызматтан кетіру үшін қол топтау бойынша ойын айтты. Депутат Аида Қасмалиева аны вице-спикерліктен кетіру бойынша қол топтау жүріп жатқанына комментарий берді. Аны айтымында креслоға жармашпайды. Процедура фракция арқылы өтеді, бирок мен бұл жөнінде ешқандай хабарым жоқ. Бары көшеге артында жасалып жатады. Егер алар мага келіп ушу креслоны қалай тұрғандығын түзеле айтышса, мен аны бошотмокмун. Учурдагы чакырылыштын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү эбак аяктап, бийликтин эч кандай вакууму болбошу үчүн мөөнөтүбүздү узартканбыз. Азыр интригаларды токуучу мезгил эмес, деди Аида Касмалиева. Вице-спикерлик кызматы кимдир бирөөгө ушунчалык керек болуп калган болсо дагы бир жолу айталайм, отургучка жармашкан жокмун. Гүлкан Молдобекова кол топтоо демилгесин көтөргөнү айтылууда. Төраганын орун басары кызматты алуу үчүн аны көрсөткөн фракциянын макулдугу керек. Аида Касмалиевага бул кызматты 2018-жылы КСДП сунуш кылган. Кызматташууну арттыруу каралат. Мамытов КМШ президенттеринин жыйынына катышат. КМШ өлкөлөрүнүн мамлекет башчылары шериктештик алкагында өз ара иштешүүнүн актуалдуу маселелерин талкуулай турганы айтылды. Президент милдетин аткарып жаткан Талант Мамытов КМШ мамлекет башчыларынын кеңешинин видеоконференция форматындагы жыйынына катышат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Иш-чара бүгүн 18 декабрда болуп, соңунда бир катар документтер кабыл алынары айтылды. КМШ өлкөлөрүнүн мамлекет башчылары шериктештик алкагында өз ара иштешүүнүн актуалдуу темаларын, уюмду мындан ары өнүктүрүү концепциясын жана биргелешип кызматташууну арттыруу жаатындагы башка маанилүү маселелерди талкуулашат деп айтылган маалымат. Жыйындын Өзбекстандын төрагалыгы астында өтөөрү кабарланды. Ошто жасалмакчы менен дары сатып алып жүргөн өспүрүм кармалды. Кармалган бала жашы жетелик болгонуна байланыштуу үй камагына калтырылды. Ал жасалмакчыларды кантип пайдаланып жүргөнүн суракта айтып берди. Ош шаарында жасалма 2000 сомдук купюраларды дарканаларга өткөрүп жүргөн өспүрүм кармалды. Бул тууралуу бүгүн 18 декабрда Ош шаардык милициясынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык Ош шаардык ички иштер башкармалыгына 22 жаштагы жергиликтүү тургун арыз менен кайрылган. Ал 9 декабрь күнү түнкү саат 1:40 чамаларында даркалардын биринде соода кылып жаткан учурда 20-25 чамасындагы жигит кирип 2 даана жасалма 2000 сомго соода кылып кеткендигин билдирген. Ушундай эле арыз менен Ош шаарынын 9 тургуну кайрылган. Аталган факт боюнча Жазык кодексинин 225-беренеси акчаны же баалуу кагазды жасалмалоо менен сотко чейинки өндүрүш башталган. Иликтөөнүн жүрүшүндө 16 декабрь күнү Ак Бура милиция бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан шектүү катары Чүй облусунун 16 жаштагы аттуу тургуну кармалган. Ал алгачкы суракта Ош шаарына досу менен косметика каражаты сатуу үчүн келгенин, жасалмакчаны кантип пайдаланганын айтып берген. Жанымда сувенир катары колдонулчу 2000 сомго дары алып, акчанын калганына оригинал сом алган. Андан кийин досум айтып, Бишкектеги сувенир саткан дүкөндөн сувенир катары колдонулчу бир пачка ушундай купюраларды акчаны салдырып, Ош шаарындагы даркаларга өткөрүп жүрдүм деп көрсөтмө берген ал. Кармалган бала жашы жетелик болгонуна байланыштуу үй камагына калтырылды.